Рахмат. Негизи мактаганда эмес, мен болгондой эле айтайын. Эрлан үйдө аябай балдарга жакын, баласак. Үйдө деле ушундай жөнөкөй, жумшак. Бир эмесине таң калам, аябай өжөр кылам дегенин кылган. Бир жумушту алса, ошонун аягына чейин жеткизген. Анан эң негизгиси эч качан мындай жумушта жүрсө дагы, кандай жагдай болсо дагы мен баалаган сапаттардын бири бул эч качан мындай кыйналып атам, налып атам, же бир нерсе жок болуп атат деп эч качан айткан эмес буга чейин. Дайыма позитивдүү мышлениеде жүрөт. Болот баары, чарчаган жокмун. Жигиттик сапат. Эми кичине кыйын болушу мүмкүн, бирок аны дагы кыла алам дегендей. Ушундай бир жакшы сапаттары бар. Анан музыкадан тышкары дагы айта турган нерсе бул спортко жакын. Өзүңүздөр билгендей дайыма залда жүрөт. Балдары менен аябай ойногонду жакшы көрөт, время өткөргөнгү жакшы көрөт. Балдарга аябай жакын, баласак десек болот. Ерланбай, балдардын чыгармачыл жолдо түшүшүнө кандай карайсыз? Негизи деген биз айтабыз го, кайсы бир жактын түйшүгүн тарткан киши, кой балам мен көргөндү көрбөсүн деп коет го, кыргыздачы. Негизи өзүм чын каалабайт элем, бирок алардын каалоосуна мен да карама-каршы да чыга албайм. Кудайдын буйругу эми алар деле өздөрүнүн рызкысын табайын деп жаралды да бул дүйнөгөчү. Анан аларды мындай болот, тиндей болот деп айта албайм. Убакыт көрсөтөт, буюрса эң негизгиси аман болушса экен дейм. Болбой калат го, силерге деле ошондойбу? Эми үй бүлө болгондон кийин бербейби же береби дагы эле? Гүлдүн ордуна эт ала кел деппи? Ооба, убагында ошо сүйлөшүп жүргөндө аябай романтик болуп, көп нерселерди кылчу. Үйлөнгөндөн кийин кичине азайып калды. Бирок дагы эле бар. Дагы эле жазайт. 8-март, жаңы жыл, туулган күн, ушундай эле. Майрам күндөрү эле эмес, мындай күндөрү деле гүлап келип, же көңүл көтөрүп ушинтип турат. Сизди мындай карап көрсөңүз, аябай токтоо, сиздики деле мүнөзүңүз токтоо да. Анан ортодон урушасыңарбы, мындай эми казан аяк кагышат дегендейчи, үйдө ошондо мындай бакыр урушасыңарбы же жай эле урушасыңарбы? Мага өлө кызык болор да. СМС аркылуу. Иә, мындай телефон. Албетте, ар бир үйдө казан аяк кайгышат. Болуп калат, урушуп. Бирок биздики мындай дипломатичный эле, если мындай салыштырып көрсөк. Бирок мындай эсимде жок экен. Биз көп таң калабыз мындай башка үй бүлөлөр урушуп атканда эми жөн эле чечишип алышпайбы депчи. Значит, биз жөн эле чечишип алабыз да. Көптөр ошо эркектүү болуп, аялдуу болгон үчүн эле жашоо сонун ынтымактуу өткөн экен. Менимче дагы деле ошентип өтөрөт го деп ойлойм. Жакшы, ошондой эле болсун.